Куранда Аллах Таала ондогон аяттарда ата-эне жөнүндө Аллах Таала буйрук кылган аяттар бар. Ошол аяттардын биринде Аллах Таала «Вассайнал инсана бивалидайхи хусна». Алем башка аятта болсо Аллах Таала «Вассайнал инсана бивалидайхи ихсана» деген. Аллах Таала Куранда ондон ашык жерде ата-энеге жакшылык кылгыла, ата-энеңерге ихсан кылгыла деген. Аллах Таала ата-энени дайым жогору өзүнүн ибадат кылуудан кийинки эле укукту ата-энеге берген. Ошонун ичинде азыркы учурда кээде ата-эне дегенде балким энеге көбүрөөк басым жасап, энени балким баалап барктап, бирок атаны кадырлап барктоо, атанын орду бир аз солкундап бараткан сыяктуу. Мына ошондуктан Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн берекелүү ошол хадистеринде Аллах Таала аяттарда келген аят хадистердин тыянагын алып көрө турган болсок, албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип «Мен ахаккун наси би хусни сухба» дегенде пайгамбарыбыз уммак деди. Биринчи мага эң жакын сырдаша турган, мен сүйлөшө турган адам ким десе энең деди. Андан кийинчиси сумма уммук, андан кийин үчүнчүсүндө дагы энең деп жооп берип, андан кийин үчүнчү, төртүнчүсүндө болсо сумма абук, андан кийин атаң деп жооп берген. Албетте бул хадистин маанисин карап отуруп, балким атанын орду төмөн деген ой келип калышы мүмкүн. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген асарлардын негизинде «Аль-джаннату тахта ахдамил уммахат», чындыгында бейиш энелердин кадамынын астында деп айтылганда, энелерге кызмат кылуу, ата-эненин ыраазылыгы бул Аллахтын ыраазылыгы, ата-эненин наразылыгы бул Аллахтын наразылыгы деген аят хадистердин негизинде балким энеге болгон мамиле бир аз солкундап, атага болгон мамиле андан да бир солкун болуп калышы мүмкүн. Бирок эненин орду эгер бейиш боло турган болсо, анда атанын орду кайда деген суроо турат. Атанын орду албетте ал бейиштин төрүндө. Бул айткан сөзүбүзгө аныктама далил катары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам «Кафилил ятама кахатайя ма'ия фил жанна». Жетимди кепилдикке алган адам мени менен бейиште ушундай чогуу бирге болот деп айткан. Албетте баарыбыз билебиз, пайгамбарыбыз бейиштин эң төрүндө Жаннатул Фирдавста болот деп айтылган. Ал эми жетим ким? Жетим десе, албетте энесинен эмес, балким балакат жашына жетпестен атасынан айрылган балага айтылат. Мына ошондуктан атанын ордун баскан, атанын ордунун кусалыгын, атага болгон сагынычтын ошол басып келип жок дегенде жетимдин пешенесин сылаган, жетимге жакшы мамиле кылган адамдардын орду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейиште мени менен ушул эки ордон кол сөөмөйдү көрсөтүп бирдей, ушул менен жанаша болот, мага ушунчалык жакын болот деп айтканы, демек атанын орду бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жанаша боло турган деңгээл жерде турат. Атанын ордун жоктогон, атанын ордун кусалыгын аткарган адамга Аллах Таала пайгамбарыбыздын жанын вада кылса, демек атанын орду мына ушул жерде. Аталар орду пайгамбарыбыздын жанында. Аталар бар болуңуздар. Чындыгында атанын ордун атасына жоктор, атасынан айрылгандар гана баалап барктай алат.